Ужас. 2023 жылдын октябрь айы Бишкекте УКМК кызматкерлери Кыргызстандын эң таасирдүү криминалдык лидери Камчы Гөлбаевди атып өлтүрүшкөн. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ал жоон жерден өлтүрүлбөгөнүн, мунун артында терең маани бар экенин билдирген. Мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. Андан кийин эмне болгону баарынын эсинде. УКМК Камчы Гөлбаевдин жалпы баасы 1 миллиард долларды түзгөн мүлкү мамлекетке өткөнүн билдирген. Бирок Клоп менен Темиров Лайф документтерди изилдеп чыгып, Гөлбаевдин алтын кени мамлекетке эмес, Ташиевдин досунун колуна өткөнүн аныкташты. Бул кандайча болуп кетти? Камчы Гөлбаев өтө таасирдүү Крим төбөлеле. Ал эл аралык агайындар же болбосо братский круг кылмыштуу тобунун мүчөсү болгондуктан АКШ аны санкциялык тизмесине киргизген. Гөлбаевдин чынында эле ишенимдүү адамдарына катталган толгон токой бизнестери бар болчу. Андай адамдардын бири Азрет Боотаев болгон. Ал Чүй облусундагы Насоновская алтын кенин иштетүүгө лицензиясы бар Акчолтой майнинг компаниясын башкарган. Мамлекеттик геология агенттиги бул кендеги запасты 5,5 тонна алтын жана 4600 тонна жез деп баалап келет. Гөлбаев атып өлтүрүлгөндөн кийин УКМК Азрет Боотаевди кармаган. Бул окуядан болгону 1,5 ай өткөндө 2023 жылдын 22 ноябрында Боотаев ТИЗОдо отурган кезде күтүүсүздөн Акчолтой майнинг компаниясынын ээси алмашып кеткен. Ага Артур Алыбаев жана Консульере Групп фирмасы ээлик кылып калган. Артур Алыбаев деген ким? Ак түстөгү Lexus 600 унаасын айдаган өтө текебер жигит. Бул жерде ал унаасын токтоткон майы кызматкерлерин көйгөйлөр менен коркутууда. Спиртные напитки употребляли? Употреблял. Тебе, блядь, проблемы, блядь, не делай. Заебал ты уже, блядь. Я, блядь, камеру нахуй, понял? Я тебе, блядь, в жопу засуну, понял? Артур Алыбаев эмнеге мынчалык керсейет? Балким атасы Айбек Алыбаев УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен көптөн бери дос болгон үчүндүр. Айбек ошондой эле Консульере Групп компаниясынын дагы ээси. Бакиевдин тушунда Ташиев ÖKMдин башчысы болуп турганда Айбек Алыбаев президенттик администрацияда иштечү. 2010 жылы алда Бакиев сыяктуу өлкөдөн чыгып кетип, 10 жыл Европада жашаган. Эми болсо Ташиевдин тапшырмасы менен Кыргызстанда Барсанын футбол академияларын куруп жатат. Анын Жал Групп Азия компаниясы Ташиевке жана башка аткаминерлерге жакындыгы бар дагы 11 фирма менен бирге президенттин иш башкармалыгынын Бишкектин түштүк бөлүгүндөгү кымбат баалуу жерди алышкан. Ал эми Ташиев мүчөсү болгон өкмөт аларды салыктардан бошоткон. Анан кандай болмок эле деп сурарсыз. Алар спортту өнүктүрүп жатышпайбы? Бирок бул компаниялар Бишкекте футбол академиясын гана эмес, Барселона аттуу элиталык турак жай комплексин да куруп жатышат. Андагы батирлерди сатуудан булар бери эле дегенде 360 миллион доллар пайда табышат. Кыскасы, мунун баары жаман адамдардын мүлктөрүн улутташтыруу башталганда бизге убадаланган нерселерге көп шайкеш келбей турат. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Расмий түрдө атайын кызмат баарын казынага кайтарып жатат. Бирок кийин алардын кимге өтүп кетип жатканын эч ким ачыктабайт. Алтын кени экс аткаминерлер менен ишкерлердин активдери улутташтыруу шылтоосу менен президенттин жана УКМК башчысынын айланасындагы адамдардын колуна өтүп кеткен алгачкы учур эмес. Мисалы, көмүр кумтөрү деп айтылып келген Бел Алма көмүр кени. Ал милициянын мурдагы жетекчиси Жалил Атамбаевка таандык болчу. Күч түзүмдөрдүн басымынан кийин орус жараны Николай Карабовскийге өткөн. Карабовский Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин жакындарынын өнөктөшү. Ал президенттин жубайы Айгүл Жапарованын мамлекеттик долбоорлоруна демөөрчү болуп, Жалал-Абаддагы Барса футбол академиясынын курулушуна катышкан. Мадина базары менен анын айланасындагы жерлерде Садыр Жапаровдун туугандары менен жакындарына өткөн. Бир аз мурда Мадинага ээлик кылгандар дагы ТИЗОго камалып, Гөлбаев менен байланышта болгон деп айыпталган.
Бишкектин мурдагы мэри жана курулуш магнаты Азиз Суракматов да УКМКга камалып, андан соң бизнесине президенттин жакындарын жана туугандарын киргизген. Соц түйүндөрдө Көлбаевдин сотсуз өлтүрүлүшү талкуулана баштаганда Ташиев риторикасын кескин өзгөрткөнү эсиңиздеби? Анда ал Көлбаевди жок кылуу бойругун бербегенин, Кримтөбөл атышуу учурунда каза болгонун айткан. Но в этот момент наши сотрудники как раз зашли к нему, и он начал отстреливаться. В результате чего нашими сотрудниками, бойцами группы «Альфа» применено было табельное оружие. Никакого приказа о личного ликвидации Көлбаева не могут и быть речи. Анда досун президент да колдоп сүйлөгөн. Орус тили анын эне тили болбогондуктан оюн жеткире албай калды деп актаган Садыр Жапаров УКМКнын төрөгасын. Бирок шибегени капка каталбайсың. Кримтөбөлдүн мүлктөрү көп учурда президенттин жана УКМКнын башчысынын достору менен туугандарынын колуна өтүп жатканы белгилүү болууда. Бийлик бул жолу эмне деп актанат болду экен? Биздин каналга жана Patreonго катталып, чындыкты жайылтууга жардам бериңиз.